Энесай жазма эстеликтери биз үчүн баа жеткис байлык, бабалар калтырган ыйык мурас. Ар кандай себептерден улам бул жазуу колдонулбай калган жана бул абдан өкүнүчтүү. Андан дагы өкүнүчтүүсү, биз бул жазуулардын биздики экенин унутуп калганыбыз. 18-кылымда швед туткун офицерлери бул жазууларды тапканда, илим дүйнөсүндө алардын кимге таандык экендиги жөнүндө абдан чоң талкуу жаралган. Жазуулар финдерге жана башка бир катар элдерге таандык деген божомолдор айтылган. Бирок тилекке каршы ошол аймакта жашаган бир катар кудуреттүү каганат империяларды курган, жергиликтүү түрк тилдүү элдерге таандык болушу мүмкүн деп эч ким эсептеген эмес. Кийин гана жазуунун түйүнү чечмеленгенде жазуулардын ээси ким экендиги айкын болгон. Бул жазуунун классикалык үлгүсүндө 38 тамга бар. Ошол эле мезгилде Энесай кыргыздар же болбосо кыргыз кагандыгында колдонулган ушул экил жазуунун башка бир варианты бар. Ал жерде 48 тамга колдонулат. Баягы Орхон жазма эстеликтери деп коебуз, Монголияда табылган. Ошол Орхон жазма эстеликтеринен айырмаланган тамгалар бар. Ошондон улам биз Энесай аймагында, азыркы Хакасия, Тыва жана Алтай аймагында табылган жазма эстеликтерди кыргыздарга таандык деп эсептеп жүрөбүз. Мунун конкреттүү далилдери дагы бар. Биринчиден жанакындай тамгалык далилдерибиз, экинчиден тилдик далилдерибиз бар. Эми бул жерде деталдуу түрдө, лингвистикалык түрдөн түшүндүрүп бере турган болсок, Энесай жазма эстеликтеринде азыркы кыргыз тилине окшогон көптөгөн тилдик өзгөчөлүктөр бар. Мисалы үчүн сингармонизм деген окуя бар. Муну мектепте окушкан. Ошол сингармонизм боюнча үндү тыбыштан кийин үндү тыбыш келет бизде. Мына ошол Энесай жазма эстеликтеринде мына ошол эреже сакталган. Ошондон улам биз Энесай жазма эстеликтерин кыргыздарга таандык деп жүрөбүз. Орустун чоң түркологу болгон Сергей Григорьевич Клашторный деген ошол киши айтат: орто кылымдардагы Европага салыштырмалуу түрк элдери толугу менен сабаттуу болгон деп айткан. Баягы Европага салыштырмалуу түрк элдери, анын ичинде кыргыздар сабаттуу, жазууну билген, илим билимдүү эл болгон деп айтат. Байыркы кыргыз битик жазуусу бул кыргыз жазуусунун тарыхындагы эң маанилүү учур. Себеби жана мен жогоруда айтып өткөндөй, бул жазуу кыргыздар өздөрү ойлоп тапкан жазуу болгондуктан жазуу маданиятыбыздын бар экендигин билдирет. Экинчиден, 7-кылымдардагы ошол мезгилде жазуусу бар элдин саны өтө аз. Башкача айтканда, жазуу маданияты 1500 жыл артка кеткен бир 10 гана эл болсо, ошонун бирөөсү бул кыргыздар. Биз бул жазуубузду, бул тилибизди жана бул тилибиз аркылуу жазылган байыркы жазма адабиятыбызды кыргыз тили адабияты сабагында толугу менен бир чейрек окутушубуз керек болчу. Ошондо жалпы жарандарыбызда кандайдыр бир өзүбүздүн жазуубуз бар экен деген түшүнүк калыптанып, эң эле жок дегенде ушундай жазуубуз болгон деген сыймыктануу сезими пайда болмок адамдарда. Ал эми өзүнө өзү ишенген адам сөзсүз түрдө бир ийгиликке жетет. Антпесек бизде жазууңар болгон эмес, мындай артта калган эл болчусуңар деген түшүнүк менен өнүгүп кете тургандыгыбыз күмөн.